Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalaga çeksiz maqtoolor bolsun. Süýktүү Paýgambarybız sallallahu aleyhi ve sellemge Allah Taalanyň rahmaty jana salamy bolsun. Allah Taala ötö keçirimdүү zat, keçirgendi jahşy göröt. Eger pendeleri күнөө kılıp alıp Allah Taaladan keçirim surasa, Allah Taala keçirgenge dayar, күн dese күн, tün dese tün debey. Эми күнөөлөр дагы түрдүү болуп бөлүнөт. Кээ-бирлери кичинекей, кээ-бирлери чоң күнөөлөр. Эми биз чоң кичинесине карабай бардык күнөөлөрдөн тыйылып, аларды ташташыбыз керек, тобо кылышыбыз керек. Себеби анын бизге кыпындай дагы пайдасы жок. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы ал бир гана зыян. Эми кээ-бир күнөөлөр бар, алар кечирилгис, адамды ыймандан чыгарып сала турган өтө чоң күнөөлөр бар. Мына ошолордун бири болгон төлгөчүгө көз ачка баруу жана алардын канчалык зыяндуу экендиги туурасында айтып өтөбүз. Себеби биз алар туурасында сөз кылбасак, кээ-бир инсандар алардын торуна түшүп калып, өзүнүн ыйманынан дагы кол жууп калышы мүмкүн. Алла субханаху ва таала бардыгыбызды ушундай адашуудан сактаган болсун. Кимде ким эгерде ошондой чоң күнөөнү кылып алган болсо, же билбей барып алган болсо, анда өлгөнгө чейин Аллах Таала тоболорду кабыл кылат. Чын дилден тобо кылып, өкүнүп, жана экинчи ошол ишти кайталабаш керек. Жана тобо намазын окуп, Аллах Тааладан кечирим сураш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү хадисинде келет: "Ман ата аррафан фасалаху ан шайин." Кимде ким көзү ачык инсанга барган болсо дейт, жана андан бир нерсени сурады. Көзү ачык дегени мен келечекти билем, менин көзүм ачык деген инсандар. Алардын көздөрү жабык жана жүрөктөрү, көөдөндөрү жабык инсандар. Алар шайтандын жолуна эргешип кеткен. Аллах Таала "Вала таттабиу хутуати шайтан", шайтандын кадамдарын баспагыла десе, алар шайтандын кадамдарын басып алган. Алар өздөрү адашууда болуп, мен туура жолдомун деп ойлошот. Ошол көзү ачык инсандарга кимде ким барып туруп бир нерсе туурасында сураса, лам тухбаллаху салату арбаина лайлатан. Алардын 40 түндүк намазы кабыл болбойт дейт. Жөн эле сурап койду. Мейли кызыгып сурады, билеби, билбейби деп, же шылдыңдайм деп, же тамашалап, кыскасы алардын алдына барып бир нерсе сураган болсо, ушунчалык чоң зыян, парыз дагы, нафиле дагы, ибадаттары 40 күнгө чейин көтөрүлбөйт дейт. Эгерде алардын сөзүн угуп туруп, ушул адам чындап эле билет экен деп туруп тастыктаса, ошол замат ыймандан чыгат. Себеби алимул гайб, келечекти билүү сыфаты бул бир гана Аллах Таалага таандык. Алладан башка эч ким билбейт. Керек болсо Аллах Таала өзүнүн сүйүктүү пайгамбарларына дагы келечектеги бардык кабарларды айткан эмес. Керек болсо пайгамбарлардын эң мырзасы сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбарлардын дагы пайгамбары, өтө улуу зат. Ошол пайгамбар алейхиссаламга дагы Аллах Таала кыяматтын алдында боло турган кээ-бир кабарларды берген, бирок андан башка келечектеги көп нерселер туурасында Аллах Таала айткан эмес. Эмне үчүн? Себеби келечекти билүү бул бир гана Аллах Тааланын сыфаты. Эми пайгамбар билбесе, көчөдөгү инсандар, алар кантип билет келечекти? Эгерде мен билем деген болсо, ал өзүн Аллахка теңеген, ал Аллахтын сыфатын талашып жатат. Аллах билсе, мен дагы билем деп жатат. Мен дагы бир Аллахмын деп айтып жатат. Ошондуктан кимде ким алардын сөзүн угуп туруп тастыктаса, ошол замат ыймандан чыгып кетет. Алла сактасын. Аллах Таала андай адашуудан бардык үммөттү сактаган болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда бир сахаба башка бир элге насаатчы болуп, дааватчы болуп, дин кабарларын жеткирүүчү болуп, акыйкатка жеткирип кызмат кылат. Ошол шаардын көпчүлүк элдери исламдын баалуулуктарын уккандан кийин ислам динин кабыл алып баштайт. Исламга болгон талаптары ойгонот. Ошентип алардын ичинен эки көз ачык келет. Алар айтышат, биздин көзүбүз ачык. Биз деген ушул көз ачыктык иштерди кылганбыз. Көзүбүз ачык эмес, эч нерсени билбейбиз, бирок элдерден акча алып, божомолдойбуз. Кээде үндөр чыгып турат, шайтандар менен сүйлөшөбүз деди. Ошондо сахаба радиаллаху анху аларды тобо кылдырып пайгамбар алейхиссаламга алып жөнөйт. Бул хадис Сахих Бухари китебинде келген. Ошентип алар жолдон кетип бара жатканда пайгамбар алейхиссаламдын ахлагы, сыфаты, ошондой эле сулуулуктары туурасында баяндаса, алардын бири айтат: "Эгерде чындап эле сиз айткан адам пайгамбар болсо, ал бүгүн дүйнөдөн өтүп кетти" дейт. Ошентип дагы жолдон жүрүп кетип бара жатса, бир адам жолугуп калат. Анан пайгамбар алейхиссалам туурасында сураса, пайгамбар алейхиссаламдын дүйнөдөн өтүп кеткендигин кабарлайт да. Эми жанагы инсан айтат: "Биз эми кайтып кете берели. Пайгамбарыбызга жолугайын десек жолуга албай калдык, дүйнөдөн өтүп кетиптир. Эми бүгүндөн баштап биз пайгамбар алейхиссаламдын шариаты менен, дин менен жашайбыз, толук ислам дининен биз адашпайбыз" дейт.
Анан алар кайтып кетишет. Эмне үчүн жанагы инсандар пайгамбар алейхисаламдын дүйнөдөн өткөндүгүн билип туруп, анан дагы алдыга кетти десе, себеби алар анык билбейт. Шайтандар алардын баштарын айландырып, ар нерсени кулактарына шыбырай берет. Алардын кабарлары жалган, алардын кабарлары шайтандын кабарлары. Ошон үчүн алар сөздөрүнө дагы шектенет. Эми алардын 1000 кабары болсо, ошолордун бир кабары туурага жакын болуп калышы мүмкүн, калгандарын баардыгы ката. Алар өздөрү адамдардын баштарын айландырып, адамдардын көздөрүн, кулактарын адашуу пардалары менен алар элдерди адаштырышат. Алла субханаху ва таала алар туурасында Куранда баяндайт, Мулк сүрөсүндө: "Валакад зайянна самаа ад-дунья бимасабиха". Акыйкатта биз дүйнө асманын жылдыздар менен кооздоп койдук дейт. Жылдыздар менен ушундай люстрадай кылып, кооз кылып Алла Таала жаркыратып койду да, караңгы түндүн сүрүн кетирип. Эми карасаң, асмандан бир шоолалар нары бери учуп калат да. Эмне үчүн учат? Аллах Таала айтат: "Руджумал лиш-шаятин". Биз шайтандарга аттырып койдук дейт. Ал жылдыз эмес, ал шоола, ал жарыктык. Алар периштелерден аткан октору шайтандарды карапчы. Себеби шайтандар асмандагы кабарларды угууну каалайт экен, асмандарга көтөрүлөт. Мен дагы ошол чечимдерди, жер бетинде эмне болот, ошол чечимдер туурасында мен да угуп калайын деп асманга көтөрүлгөндө периштелер аларды атат да. Эми алардын кабарлары анык эмес. Кимде ким алардын кабарларын угуп алып, аларга эргеше турган болсо, жанагындай зыяндары бар, дүйнө акыретте чоң зыяндары бар. Аллах Таала бизди бардыгыбызды ошол зыяндардан сактасын. Эми көз ачыктар туурасында түрлүү уламыштар бар. Ошолордун ичинен Ибн Баттал деген бир инсан болгон экен. Көз ачыктар өзү негизи бардыгы жалкоо болот да, иш кылгысы келбейт. Абадан акча тапкысы келет да, өзүнүн муктаждыктарын бүтүргүсү келет. Алар ошентип элдердин башын айландырып, элдерди коркутуп, үркүтүп, кычалат кылып, кыскасы алар ошентип өздөрүнүн чөнтөгүн, өздөрүнүн хажаттарын бүтүрүшөт. Ошентип Ибн Баттал деген бир өтө жалкоо инсан болот. Анан аял айтат: "Ибн Баттал, сен эми кичине тирчилик кылбайсыңбы?" дейт. Кулак мээсин жей берип, акыры Ибн Баттал эмне кылайын, колума нерсе келбейт, кылгым келбейт десе, айтат: "Эми элдер жөн эле акча таап атпайбы? Абадан эле акча таап атпайбы? Бир столду коет, таштарды, жана башка карталарды тизип алат. Ошентип анан элдерге мен төлгөчүмүн, мен келечекти билем" деп туруп ар нерсени айтып, элдердин башын айландырып акча алып атпайбы? Сен эле ошондой кылсаң болот деп жол көргөзөт да. Жанагы адамдын башына кылт этет. Эми мен муну кылбасам, бул менин мээмди, кулак мээмди жейт. Кичине мээ дагы сериш керек да, тынчыш керек. Эми тынчтык жашоону мен ушундан табат окшойм дейт дагы. Анан кадимкидей баягы көчөдө көрөбүз го, базарлардын бойлорунда отуруп алат. Элдердин жолун ачам деп, өздөрүнүн жолдору жабык, шайтандын кызматчылары ыймандан чыгып кеткен. Мына ошолордун ичинен Ибн Баттал дагы тез арада аябай авторитет болуп, атак даңкы көтөрүлүп кетет да. Эмне үчүн десе, себеби ал качан ал өзүнүн биринчи кардарын кабыл кылганда, жана ал инсандын жоголуп кеткен уюн сен түптүз ушундай барып туруп жолдун оң жагынан издесең табасың дегенинен, анан ал таап алат. Анын жөн эле айткан сөзү дал келип калат акыйкаткачы. Чындап эле акыйкатта анын ою жолдун оң жагында болот. Ошентип анын ою, анын айткан сөзү акыйкатка туура келип калгандыктан элдердин көпчүлүгү ишенип калат. Керек болсо, көз ачыктардын дагы бир канчасы андан таасирленет да. Күндөрдүн биринде падышанын байлыгы жоголуп кетет. Уурулар кирип, 3 ууру падышанын байлыгын уурдап алышат. Анан падыша бүткүл көз ачыктарды чогулткула, алардын ичинен бизге бирөө кабар берсен, менин байлыктарым кайда, ким уурдады, ошол туурасында кабар берсин дейт. Анан элдин бардыгын чогултат, көз ачыктардын бардыгын чогултуп, анан алардын арасынан бирөөңөрдү дайындагыла, ошол инсан бизге кабар берсин дейт. Анан бардыгы чогулуп, анан ой бөлүшөт. Эгерде падышанын алдында бир жакшы билген адам болбосо, биздин айып кемчиликтерибиз сыртка чыгып калат дагы. Ошентип биздин келечектеги ишибиз алдыга жылбай калат. Ошондуктан ким жакшы билет десе, бардыгы тең жалганчы да. Жалганчылардын бардыгы чогулуп, Ибн Баттал, мына сен жаңы жаш болгонуңа карабай, сен деген тажрыйбаң күчтүү деп туруп аны дайындап коюшат да. Себеби ага жаза дагы бар да. Билбесе, айта албаса, ал жазага дуушар болот да. Ошентип анан Ибн Баттал падышанын жанагы байлыгын кабар берүүгө дайындалат, жалган кабар беришкечи. Анан падыша ал инсандан: "Кана сен бизге кабар берчи, менин байлыгымды ким уурдады, кайда?" десе, анан Ибн Баттал айтат: "Падышам, бизге бир уруксат бериңиз, бир 40 күнгө чейин мен
бир аздан кийин айта алам, мага кичине кабарлар кечирээк келет, ошого бир 40 күн болсо да жашап турайын деп, анан 40 күн мөөнөт алат да. Анан ошол күндөн баштап үйүнө барат, сүйлөбөйт эч ким менен, кыжалат, уйкусу жок. Анан ошентип отурса, жанагы уурлар дагы келип, ошолордун бири дайындалат дагы, таң атканга чейин ошонун жанагы сөзүн угасың. Балким биз тууралуу айтып жүрбөсүн, биздин ким экендигибизди айтып койбосун деп кыжалат болуп, анан бирөөсү таң атканга чейин чогуу болот да. Анан жанагы падышадан бир тамак белекке келет, ал өтө чоң табакка салынган болот. Анан ошол табакты алгандан кийин анан тамак жеп отуруп, аялдын алдында сүйлөбөйт. Анан аялы сүйлөбөйсүңбү десе, анан мындай дейт да, бүгүн биринчиси келди, жана ал өтө чоң экен дейт. Анан сырттагы жанагы көз ачыктардын бири өтө чоң болот да, биринчи келгеничи. Биринчиси келди, анан өтөсү чоң экен бул десе, мен тууралуу айтып атабы деп, анан кыжалат болуп, анан ушул жүрөгүнүн коркунучу ээлеп алат да. Мени билип алды, чындап эле билип алды деген сезимге келет. Ал барат дагы, анан шериктан айтат, балдар, тобо кылайлы. Эгерде биз билинип кала турган болсок, анда бизге кыйын болот. Шаардан чыгып кете албайбыз. Азыр изилдөөлөр жүрүп атат. Эми биздин шерментичилигибиз чыгып, биз ушундай эл караган жерибиз жер карап, өмүр бою ушул кор болуп калбайлы. Ушул эсиң барда этегиңди чый дейт. Биз барып туруп эле ошону үйүнө коюп койбойлу десе, айтат экинчиси жок. Анан экинчиси мен барып күзөтүп келейин деп барат. Анан экинчи күнү да келет, экинчи күнү да келип таң атканга чейин жанагы инсандын үйүн аңдыйт, эмне деп айтат экен деп сөздөрүн тыңшайт. Анан экинчи күнү белек келип калат эшигин алдына. Ал бир табакка салынган, бир узун табакка салынган экен. Анан аялдын алдында отуруп, жанагы Ибн Баттал айтат, бүгүн мына экинчиси келди дейт. Жана ал экинчиси өтө узун экен дейт. Анан узун десе, жанагы экинчи келген адамдын бою узун болот да. Ошентип, анан үчүнчүсү келет, үчүнчүсү келсе дагы ошондой туш келип калат да. Анан кыжалат болуп жанагы үчөө, болду эми тобо кылабыз, барып туруп ушуну таштап тапшырып келели деп, анан Ибн Батталдын эшинин алдында байлыктарды, алтын күмүштөрдүн бардыгын топтоп таштап кетишет. Анан Ибн Баттал аябай эшинин алдына чыкса, алтындар турат, падышанын жоголуп кеткен алтындары, аябай сүйүнөт да. Жан таттуу да. Өзүнүн жанын сак калды. Ошо менен биргеликте кичине авторитет, көз ачыктардын арасында дагы. Ошентип анан баягы падышанын байлыктарын падышанын хан сарайына ташып, анан мынаки сизге мынаки байлыктарыңыз, жоголгон байлыктарыңыздын бардыгы тең мынаки алып келинди деп, анан тапшырып берет да. Анан таң калат, ким алып келди, кандай болду десе, ошол уурдагандар алып келип берди дейт. Жакшы, ырас болуп турганда, анда эмесе бүгүн той кылабыз деп, элдин баарын чогултуп, анан жанагы Ибн Батталды сыйлап, анан дасторкондун үстүндө, анан бир чиркей учуп калат экен да. Бир чиркейди кармайын деп, бир жолу кармаса кармалбайт, эки жолу кармаса кармалбайт. Анан үчүнчүсүндө да кармалбай коет да. Анан төртүнчүсүндө кармап алат чиркейдичи. Анан Ибн Батталга айтат, Ибн Баттал, мен сени акыркы жолу сынайм. Чындап эле көзүң ачыкпы, ачык эмеспи, мен анык билбейм да. Эми дагы бир жолу сынап көрөйүн. Менин колумда эмне дейт. Анан баягынын тике чачы тик туруп, калтырап, титиреп, сөздөн калып, ойлонуп, эмне десем экен деп, анан айтат, падышам, биринчисинде тутулбадым, экинчисинде кармалбадым, үчүнчүсүндө дагы тутулбадым, ал эми төртүнчүсүндө тутулуп калдым. Эми мен билбейм деген мааниде айтса, анан падыша сүйүнүп кетет да. Чындап эле сен өтө мыкты адам экенсиң. Көз ачыктардын ичинен эң кыйыны сен экенсиң. Чындап эле мына тутулган чиркей болчу, мына тутулуп калды деп, чиркейди учуруп жөнөтөт да. Эми карасаңыз, биз окуяны эмне үчүн айттык? Себеби алардын уламыштары, алардын бүт кылган иштери бул акыйкатка дал келбейт да. Бул Аллага жакпайт. Адамдарга бул бир гана зыян, эч кандай пайдасы жок. Ошондуктан сиз менен биз, Алла шүгүр, мен көз ачык болбогонума, Алла шүгүр, мен ошолорго барбагандыгыма, Алла мени сак саламат ыймандуу мусулман кылганыңа, Алла чексиз шүгүрлөр деп чын жүрөктөн, чын дилден ыраазычылык билдиришибиз керек да. Аллах таала бардыгыбыздын ыйманыбызды бекем кылсын, ыйманыбызды Аллах таала өзгөрбөй турган, ыйманыбызды алсырабай турган, ыйманыбызды кабыл боло турган кылсын. Жазаллаху анна Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллама ма ху ахлуху.